Assalamualaikum. Karakol şarjının bunları jıl сайын өткізіп жүрген бағдарлы семинарына қош келіпсіздер. Бұл семинарды біз дайыма райондарда өткізіп, биылдан жыл біздің бағбандарымыз районға келеді қойды, Тоңдо, Жетөйүскада, Түптө, Ақсуда, Төкөл көчеңдерде күтіп келбей қалышты. Мынау жыл біз жөнөткөн хаттар кеч қалып келіп, руарлар бүгін кеше алып, болған келісінше тарқатты. Сіздердің аз келгеніңіздерге қарабастан біз жоғышты өткізіп береміз. Сіздерге жеткізейін деген мағлұматты сіздерге толық жеткіздіреміз. Өзіңіздер білгендерге дүние жүзі орнында тұрмағандай барлық технология өзгерді. Дүние жүзі азыр бағбаншылықтың дағы жаңа технологияларын ойлап тауып оқымыштылар. Бақтарақтардан аз жерден көп түшім алып, сапатты түшім алу бойынша илими іштерді жүргізіп, аябай қатты жігерді әрекет қылышып, азыр Европада 1 гектардан 300 тонна алма алып жатышты. Суперкарлик деген типтеги суперкарликти отырғызып, ошондой пайда көрүп жатышат. Азыр ушул эле учурда биз Кыргызстан жанагы мурдагы высокорослый дарактар менен алек болуп, жанагылардын түшүмүн жыйнап, базарга алып чыгып, биздин түшүмдөрүбүздүн үстү сапаттуу болуп, асты болсо подбор болуп, сокко кетип ошентип биз деген коромжуга учурап жатабыз. Кыргызстанда ошол высокорослый дарактардын өмөсүнө болгону 10% базарга чөктөн, калгандары полностью переработкага кетет экен. Переработкага кеткенден ары сапатсыз болуп барып, жанагы переработкага дагы мындай жакшы натыйжа бербей жатат. Өзүңүздөр билесиздер, Стар Крипсон деген алма бар, ардыңыздар билесиздер. Стар Крипсондун высокорослый бар, среднерослый бар, карлиги бар, анан супер карлиги бар. Төртөдө алмасы бирдей. Высокорослый алмадан мисалы үчүн агротехникалык эрежелерди сактап туруп жакшы карай турган болсо, андан да көп түшүм алса болот. Бирок ага дайын уход оор да. Бою бийип, дары чачканда кыйналасың, чиканка кылганда кыйналасың. Именно эски будактарды алып таштап, тетиги чоңдарды амалажып турганы, анда физически адамдын күчү жетпейт. Азыр ошол Стар Крипсондун средний рослыйсы бар. Бул деген полукарлик. Полукарлик алма тетиги уход өтө жеңил. Дарысын бериш жеңил, жанагыны листовой подкормка жасаш жеңил, жанагыны чиканка кылыш жеңил, опреска кылыш, жанагынын өмөсүн сапаттуу кылып терип алуу жеңил. Ийиктеги алманын учтарындагы алмалар көбүнчө мына колун жетпейт. Ошол себептен мына Кыргызстан мамлекетинде азыр биз полукарлик өтөп, хотя бы экинчи баскычка өтүп, 1 гектарга 1200 алма айдап, ошол жерде эң аз дегенде 60 тонна алма алып саттыруу, ошол эмесин процессин. Ошону элдерге ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эми баарында көзгө көрүнбөйт адамдын иши. Көзгө көрүнбөйт, эмне жасап койдум деп көбүнчө мага айткандар. Мен бир нерсени билем, бул статистика, бул деген точная наука. Аны деген эч ким оспаривать эте албайт. Биринчи баштаганда 5000 көчөт араң сатылат эле. Бир жылда полукарлик 5000 көчөт 2015-жылы. Эч ким отургузбайт. Экинчи жылы түшүм бербей калат экен, үчүнчү жылы курап калат экен деп ошондой жаман агитация болуп, азыр болсо ошонун саны бир жылда 2 миллионго жетти. Элдер 2 миллион көчөт отургузуп жатат. Ошол 2015-тен бери 9 жылдан бери кылган мени элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мына ошол 2015, 2016, 2017 жылдары Өзбекстанда бизге миллиондоп, 100 миллиондоп сапатсыз көчөт келет эле. Ошол сапаттуу көчөттөрдү биз токтоттук.
Азыр элдер түшүндү. Сапаттуу көчөт менен сапаттуу мөмө болот экен. Сапаттуу мөмөнү сатыш жеңил экен. Сапаттуу көчөт бренд болот экен, аны дүйнө жүзү тааныйт экен, ага деген катары көп болот экен деп элдер түшүндү да. Мына ошол үчүн силерге дагы айтам туугандар, ким бак отургузам десе, малина отургузганда мына жаңы сортторго өткүлө. Мына Полька, Палана, Шоковый, Заморовская келгенде карап кетет. Ошол үчүн ага көп кызыкпайт. Чоң производитель. Шоковый, Заморовская кылып туруп башка мамлекетке ташый турган экспортерлор кызыкпайт. Ошол үчүн жаңы сорттор. Алар Шоковый, Заморовская келгенде ошо малиновый цветин сактап калат дагы, ага постоянный спрос бар. Мына малинасы дагы, неме, вареньясы дагы темный болбойт. Светло-малиновый суп. Свет берип турат да. Кийинки чыккан малина. Транспортировка. Свежий бойдон башка жакка жеткизгени транспортировкасы аябай жакшы болот. Ошон үчүн баарыбызда айтамын, жаңы бакманчылыктын барагын ачкыла. Жаңы бакманчылыктын барагын ачкыла. Булардын баардыгы мына Европадан селекция укмуш өнүккөн. Бул үчүн деген мамлекет дотация берип, канчалык миллион долларларды берип, профессорлардын бардыгына мына ошол сапаттуу көчөт жасаганы шарт түзүп берип, ошол иштеп жатат. Европада бир кишиге мисалы үчүн 800 дарак туру келе турган болсо, Кыргызстанда бир кишиге 18 эле дарак туру келет. Элестетип көргүлө канча дарак бизде жок. Мына бак дарак отургузганды биз колго алып туруп, жалпы Кыргызстандагы баягы ишке жарамдуу жерлерде, мына кырлар болобу, адырлар болобу, баардыгына бизде көчөт отургузганды колго алыш керек. Мына азыр түз жерлерге малинанын айлагына каракатты, ежа малина, жимолость, боджи, калина, клюква, брусника, черника, черемуха, ушундай кымбат мөмөлүү дарактарды, мөмөлүү багалдууларды отургузганда дагы анан баягы труднодоступный сууну шактуу сугаруу жерлердин бардыгына эмне фундук эгишиң керек. Фундук бир түбү 10 килограмм берет. Фундук фотосинтез боюнча почти 3-чү орунда турат. Аба тазалаш боюнча. Азыр Нарын Ысык көл облусундагы бардык жерлерге ошол бак дарак отургузууга ФАОдон акча бөлүнгөн. 50 миллион доллар бөлүнгөн. Ошонун бардыгын азыр эмне дагы карачыгач отургузуп алышыбыз керек да. Карачыгач, терек, бака терек, зарам, бул кембагал боло турган мамлекеттердин дарагы. Бай боло турган мамлекет только мөмөлүү дарак отургузуш керек. Мөмөлүү дарак. Бай болот десем, бир теректин ордуна 10 слива батат. 10 слива 50 килограммдан бергенде 500 килограмм слива берет, 10 сомдон сатсаң 5000 сом акча болот. Терек 15 жылда жетилсе, строй материал болот. Тетиги болсо 15 жылда сага 75 000 сом береше берет. Сен 3 куб сасына алып туруп строй материал жасай бер. Бир түп теректен 3 куб чыкпайт эч качан. Эсепти билиш керек. Bir terek 1 гектар жерде зыянкеш чачып берип турат да. Как Wi-Fi сыяктуу. Вот тегерегинде канча жер болсо, соседтин огороду полностью радиусы 1 гектарда 100 метр бияка, 100 метр бияка ортодо турган терек зыянкеш чачып турат. Барлык зыянкештер ошондо эмне топтолот. Бажырымтал, мырзатерек, бака терек, орустал баардыгы эмне зыянкеш топтойт өзүнө. Зарал. Мына ушуларды Өзбекстандын президенти азыр приказ берип туруп, баардыгын алдырып атат. Алдырып, онун ордуна мөмөлүү дарак отургуздурат. Ошон үчүн биз дагы туугандар ошону келеркиге терек берек мына отургузам десек, ойлонойт да ошонун ордуна эмне универсалдуу. Любой жерде өзөлө турган фотосинтезди сонун жүргүзгөн, анан кургаса жакшы акча боло турган слива, стенли деген слива бар. Ошону отургуз керек. Мына азыр биздин Кыргызстаныбызда өзүбүз мөмө жемиш менен камсыз кыла албай атабыз. Бизде мөмө жемиш жок. Азыр базарга барсак 90% башка жактан келген мөмө жемиштерди жеп атабыз. Өзүбүздүн алма эле бар да. Алма. Азыр биздин дастарханда эмне өзүбүздүн хурма, өзүбүздүн жүзүм, өзүбүздүн слива бар жок, өзүбүздүн болуп туруш керек эле. Азыр Кытайдан келген апельсин жеп атабыз, мандарин, киви, банан бар жок Кытайдан келет. Биз ойлоп атабыз буну. Баарында биздей кылып жакшылап өстүрүп жөнөтөт деп. Ол химия. Только трактор, робот иштейт. Берет пестицид, гербицидди өкүртүп берет, багынын
Біздің лабораториядан өтпеш керек ошолар нерсе бардық. Бирок тилекке каршы келип сатылып, ошону мен бардыгын жеп биз ооруп атабыз. Өзүбүз мөмө жемиш менен камсыз кылуу программасын өтүшүбүз керек. Эми сразу эле чоң жерден башташтын кереги жок. Кичинекей жерден, аз-аз өзүбүздүн кичинекей огороддон баштап, өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз камсыз кылышыбыз керек. Ушулардын баардыгы бизге керек. Бизден башка эч ким жасап бербейт бизге. Түшүндүңүздөрбү туугандар? Азыр сөздү Байдехан Айчапа колдоо борборунун зам директору Азирет Мырзага берейин. Азирет Мырза, мына азыркы силердин дыйканчылыгыңыздарга керек, багбанчылыгыңыздарга керек бардык жемселдиктер, зыянкечтер менен жүрүшүп турган дары-дармектер жөнүндө айтып бересиз. Одан кийин мен ушул соттор боюнча кеңири маалымат берем. Макулбу? Биздин эң чоң катакчылыктарыбыздын бири биз ошол жерди өтө аз казабыз да. Баг отургузуу үчүн Орто Азияда окумуштуулардын рекомендациясы бул деген 1 куб жерди жумшатыш керек да. Бул 1/1 тереңдиги 1 болуш керек. А биз болсо 30-20 кылабызгы, анан жанагы биздин дарагыбыз болсо, жанагы яманын кичинекей жерден жакшы өсө албай 3 жыл, 4 жыл туруп анан кийин 4-жылы же 5-жылы рост берип берет да. Эгерде биз 1/1 казып, тереңдигин дагы 1 казып, анан ошол 1 куб топуракка 3 килограмм же 5 килограмм МПК берип, жетишпеген элементтерин берип, анан баг отургузууда дагы эгин отургузгандай эле сөзсүз түрдө биохимиялык жердин анализин алып алыш керек. Алып алып жетишпегенин бериш керек. Эң жетишпеген жерге МПК, калий, фосфор, анан азотун 5 килограмм берилет. Анан ошол таза топурак дагы 5 килограмм алып койсоңор, ошол топуракка 10 килограмм топурак алып койсо, ошол 10 килограмм топуракка 10 килограмм биогумусту аралаштырып, смесь кылып туруп, именно ошону тамырга бересиздер. Тамырда ошол менен жакшырып туруп, анан жанагы жан суу бересиздер. 10 литрден 25 литрге чейин суу бериш керек. Суу бербесеңиздер болбойт. Андай погода болсо дагы суу берилиш керек. Анан жерди даярдаганда яманы казып жок дегенде 2 ай сыртта туруш керек топурак. Күн тийип, аба жеп, жанагы бышкан топуракка отургузсаңыздар 2-3 жыл алдыга кетет өмүр немеси. Түшүм берүүсү жакындай. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн жер даярдоодо өтө чоң көңүл бөлгүлө. Бизгилер жерди даярдаганды билбей эле, анан көчөт алып келип коюп, көчөттөрдүн баардыгын огородуна бир жерге коюп, шашпай отурсам дейт. Ошол биздин ошибкабыз. Көчөт саратандан өтпөй кургап калат. Же кийинки жылы кургап калат. Мындай жерде кийинси мына Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Galaval, Pink Lady. Мына ушул көл жээктер, мына бир аз ысыраак жактарыбыздар бар мына. Эме жакта, север жакта. Анан мына Ташкоргон жакта. Ошол жактарга Галавал отургузса болот. Анан мына ак суунун алмасы Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith. Ошол 3 алма ушул жетөбүзгө, тонго, түпкө, немеге чейин, чолпондардан Чокталга чейин ушул 3 алманы отургузсаңыздар өтө жакшы натыйжа берет. Буладан ашения 2-чи жылдан түшүмгө кирет. 1 сотик жерге 12 алма бар. 1 сотик жерге стандарт кылып, ичинде техника кире турган кылып, 2-ге 4 кылып отургузсаңыздар. Эгерде арасы машина жолу огарыгыдагы ошол 4 метр. Анан 2 алманын ортосу 2 метрде болот. Бул система менен алмурут, биалма и алма. Үчөө 2-ге 4. Калганы баардыгы 3-ге 5 отургузулат, полуконверттер. Бир эле жаңгаты 4-ге 8. Ушуну эстеп коюңар. Макулбу? Кийин пайдасы келет. Мына Granny Smith деген алма жөнүндө токтолуп кетейин. Бул Сибирге сатылат. Сибирде 1 жылда анан жакшы сорт болот. Бул алма жүзүндө бышпайт. Холодильникке салгандан кийин 2 айдан кийин бышат. Холодильникте быша турган алма бышкандан кийин эмеси мякети аппак болуп, сырты көк күмөк болуп калат.
мына сүрөттөгүдөй орустар эң жакшы көргөн алмасы ушу гренисби. Кийинки алма Галавал алмасы бул ысык жерлерге эрте бышат августтун бир 14-унда ушул жерде бышкан. Эмне? Ылдыйда. Көлгө жакын жерлерде отургузган. Хорошо? Сол пинклейди болсо бул баягы ысык жердин алмасы. Айва лимон. Сен айва отургузбайдасың, айва жакшы болот көлгө. Айва. Анан айванын басы алманын басына караганда эгеси чоң. 200 сом. О, ешкім албайды, бирок биз жакта аябай жакшы кетет да. Айва. Анан бул баягы сочный сорттор. Жесе болот да, жумшак болот. Эгерде көчөттөрү керек болсо, кайрыласыздар, бизде бар. Айва лимон, айва ешме, айва экмек, 3 сорт бар. Көлдүн бардык жерде өсөрөт. О, көлдүн ысык жерлеринде. Ылдый көлгө жакын жерлерде өсөрөт. Тоба экпесин. Көлгө жакын жерлерде. Анан Гилес боюнча айтсам, Регина кордия болот ушул жакта. Регина кордия ысык көлдүн бардык жерлеринде, суук жерлеринде дагы, ысык жерлеринде дагы Регина и кордия отургузулат. Регина кордия. Мына кордиясы, тетиги Регинасы. Өрүк. Бул жакка Халил оглу, анан Юнус бей, анан Кабашы деген 3 өрүк болот. Мына Халил оглу болот. Кийинкиси Юнус бей, анан кийин Кабашы. Өтө соңу болот. Ушул 3 өрүк рекомендойт. Ошол 3 өрүк жакшы. Анан могу шабдаллардын бардыгы болот. Бардыгы. Абсолютно бардыгы бул жакта өтө сонун натыйжа берет. Мына Royal Glory бул нектарин, Movoso Glow-Heaven, Sweet Lady, Extreme Globe, Extreme 486. Bizde darактардын бардыгы поликарбик. Алма поликарбик. Полностью поликарбик. Алмурут ооруп атат, бардыгынын алмуруттары ооруп атат. Анан азыр бизде мурда бир 10 сорты барды, аларды алып келбей койдук. Азыр только бактериальный ожогко туруктуу сорту, ошол Маргарита Марина, анан мына Вильямс алып отурду, мына Душес деген болчу эле. Мына ошол өзү Душес. Анан кийинкиси Орусвит. Бул талгаркага окшоп кетет. Бактериальный ожог менен оорубайт булар. Туруктуу сорт. Өзүнүн антибиотиги бар, гүлдөгөндө бир жолу чачып койсоңор болду. Ошо менен кармайт, такыр оорубайт, алмурут. Ооба. Мурдагылар да кайдан койгон демеге. Могу Маргарита Марина чоң болот. Бирөөсү 400 грамм чыгат. Мындай. Бир отуруп, бир киши тоёп жейт да. Кышка жакшы сакталат. Мына ушул караколдун тегереги тоң, жетегүз, жалаң ушундай 3 сорттогу алмурут отургузсаңыздар жакшы болот. Эми бардык эле малина отургузгусу келе бербейт да. Себеби дегенде малинаны өз убагында терип алып алсаң агып кетет да. Теримчи жок болуп атат азыр. Анан кийин бир бала чыкты мага, Абдулла ака, ошол малинаны карагатты тере турган комбайн алып келди. Жакындан ошол баягы телеграм группага келдиңиздерби? Ошол жерден biz ошону информациясын беребиз. Макул? Даярданып туруп комбайндар келип. Көлгө келип атат да. Көлгө алып келебиз. Биринчи ягадан бардыгы өтө. Биринчи көлгө келет. Так, кийинкиси слива. Stanley Angelino Black Splendor Black Amber. Мына Stanley кургай турган сорт. Кийинкиси Angelino кышка сактала турган сорт, апрелге чейин түрөлөт. Сальвадордон алып келип Москвага 800 рубльден сатышат. Biz bulara konkurentке чыксак болот да. Bir фура алып барсаңыз, хотя бы 500 рубльден сата турганса 10 миллион рубль акча болот. 10 миллион рубль акча болот да. Үшүккө турушту да десе? Үшүккө турушту бул кышка сакталат. Погребде турөбүз. Кайсы айда сатылат? Бул немеде? Так, сентябрдын 15-inde. Холодильникке коюп койсоңуз төрөлөт, алмадай болот. А так
Pogreb'de de duruyor. Для своего потребления pogreb'de koysanızlar da duruyor. Öte son. Buna iki sort var, bu переработкаға. Sok заводтар бар бұл жақта, sok шығарады тұрған заводтар. Мынау Black Splendor, Black Amblер, екеудің içindегі косточкасын алып сыға тұрған болса, 1 килограмм ягод сала тұрған болса, 900 грамм сок шығарып береді. Производственный сок. Бұдан джем, повидло жазайды бұдан. И сок, сливовый сок. Biz abi oturğuzda özümüz için үйге сок içken. Misal için bir 10 darak oturğuzda koysanızlar, oşadan eңелек кемінде әрбірінен 20 litrden сок çıksa, 200 litr сок özümüz için болады. Su içmeyle сок içip жүргізді. Ең пайдалы. Badamlarda ötközülür, badam, жаңғақты ötközülür, листен ötköz, анжирді ötköz, ягода қой, мына жимылысты қой. Мына жимылысты, мына Жетекөз районында Талай Өкенов деген мақпан байкеміз бар, білесің, Талай Өкеновды. Мұнда бағына авиацияда есеген жігіт, ошол Жетекөз районында пристань деген пристаньда, ошол жақта жимылыс егіп, отырғызып, ошол жақсы шықты дағы, өте сонын шығып, азыр өзіні жегенде егіптір да. Son natija verip жимылысты отырғызса болады екен. Анан жимылысты вообще весь Кыргызстан отырғызса болады екен. Жимылысты. Қарақатқа оқсап кетеді екен, бірақ қарағана қымбат жүреді екен. Анан сушкасы 1,5 рубль екен. Сушоный. Қалды. Жоқ жимылыс. Анан несі жақсы бұл деген түштікті майдың 15-інде пышат екен, ал бұл жерде июньдің башында. Как раз туристтер келгенде жимылыс. О, машалла. 5 €, bir көчөтү $5. $5. Польский. Куз. Мадал, мындай куз болот. Жоқ, бұл екісінде чері. Бұл жақта инвентура иштеп қойып. Инвентура иштеп, ал жерде полный усилениені беріп тұрып, бағана келді тетиге салды, сен өлдің бі? Өлгеннен кейін түшімді кичіндері, анан түшімділігі де азайып кетеді. Оның көректі оригиналында отырғызып, көп түшім алған жақсы да. Анан ягода Годжи. Годжи, Үстікөлдің бардық райондарына, бардық айылдарына, бардық жерде болады Годжи. Dünya жүзінде азыр Годжиның немесі жетіспестігі, где-то порядка 5 миллионов тонн жетіспек екен Годжиге. Ошол Кыргызстан Годжини отырғызса, мисалы үчүн Чоңалай, Чаткал, Нарын, Көл, Талас Годжини отырғыза турган болсок, биз деген ошо рыноктун хотя бы 1% ала турган болсок, рынокто эң Годжини көп жеген Кытайлар экен да. Кытайлар отуруп алып эле биз семчикке салып чаккандай эле отуруп жей берет экен. Тынымсыз жейт экен. Анан буну сок кылып ичет экен. Кайнатып чай кылып ичет экен. Анан будан деген пирогдорду жасайт экен. В общем, универсальный анан эликке да алып кошот экен да, Мариновка. Ягода Годжини. Анан бунун несі жакшы, малинанын баасы 150 сом, 200 сом болсо, бул 500 сом кетет. Зеленый биде, пышкан биде. А кат кыла турган болсо, тушкасы 3000 рубль экен да. Очень маржинальный иш экен да бул. Акчаны көп алып келе турган. Мына силердин мына тосордо тоннадан кем бербейт, кургатылган. 3 килограмм ошондо 15 тонна берет да. 3 килограммдан 1 килограмм сушону ичет. 1 килограмм кат ичет. Ай, тосордо бар. О, бизде дагы бар. Заказ берсеңиз $5. Открыть привез. Опять же, та же история. Плод умещается или плодородность падает. А бұл қанша жылға чейін береді жаңағы сіз айтқандай егерде өзін ешқандай черелер өмірі қанша болады? 15 жыл иштеді. 15 жыл. 15 жыл иштеді. 10 жыл бізде десеме пайдалана баштайды жаңағы абрикос сияқты. 15 жыл емес, 10 жыл иштеп берсе де
Siz getirip durup 10 sotka oturumuzda turmamızsanız 610 sotka getirdi. Sanağından çok degenlere bir tondan kak alıp satıp dursanız, bunda da çakşılı işte. Bu Karakattaylı oturumuzda turuyor. O Karakattaylı otursalar. Yakında da bu dedi. Almalardan Karabalık şeyi nasıl O bizden almalarımızda hazır zakaz almalarımız Issikköl'den bir 10 bin tüp köçötkö zakaz alganбыз. Siz zakaz berip koysanız siz bir şirketine salıp koyuyoruz geliyor. O bizden şöyle gelip tabi bağları şu yerde boşta burayla olur. O olur. İkinci partiya, hazır birinci partiya maşinalar geldi. Жалалабадқа, Ошқа, Лелеге распределять еттік. Алар сатылып жатат. Екінші емесі этабы түндігі іштейіз. Бұл деген таласқа, Ысыккөлгө и Чүйгө. Баяғы основной эме складыбыз Чүйдө болот. Новопавловка, Фрунзе 143-тө. Чоң холодильник бар, о жерде болот. Анан кийин бул жака бизде сүйлөшүлгөн көчөттөр бар, чоң көп алгандар, черешня алгандар, ошолорго алып келип беребиз. Ал черешняны жакшы отургузулган Регина Кордия. Бирок өтө туура эле кылып атышат. Себеби эртеге туристтер келип атат азыр. Өзбекстандын жүзүмүн жейт, Өзбекстандын хурмасын жейт, Өзбекстандан келген майда мөмө жемиштерди жеп, анан российский чайды ичип, молокону ичип, печеньени жеп, кыргыздарга мына кирше жеп алып атат. Ошону бизди кайра турлашыбыз керек. Короче, зубочисткая туристтерди пайдаланыш керек. Анан Ысыккөлдүн монча кылып келди. Жыргап келди. Иштеме жок бизге. Чөтө. Бирок общий Кыргызстан ушул келген коноктордун бардыгын нанынан баштап даже общий биздин производство болуш керек. Ошол үчүн биз келип атабыз да. Анан жүзүм ушул Ысыккөлгө боло турган жүзүмдөр бар бизде. Эгерде үйдүн астына эгип, мисалы үчүн, чисто өзүңөр үчүн жүзүм карап алам десеңиздер, кайрылсаңыздар, биздин балдар подбирать этип, мына ошол Талай Өкеновдагы сонун жүзүмдөрдү отургузуп, жүзүмдөрдүн ооз кимдимби? Ушу биз ошондо мен эс алганда августтун этегинде келсем жүзүмдөр ышып калыптыр да. Сонун ар кандай сортторду эгиптир. Мына ошол Талай Өкеновдун анан кийин жанына кырк төгөсүз, ошол кырктасы жандар өздөрү перебазироваться этип өтүп кетет. Биякта таза биогумус кылат, аны калып өзүңүзгө иштетсеңиз элебей иштете бересиз. Эгерде сатсаңыз, ситадан өткөрүп коюш керек. Биогумус сабак болуп кетти. Ошол башында баржак. Эми туугандар, бүгүнкү чогулушубузду жабык дейли. Чоң рахмат келип келгениңиздерге. Аябай жакшы активдүү катышыңар. Суроолорду бердиңер. Bizde ABD başkanlıkta oturumuzun şu göçekleri oturdu. Bizde göçeklerimiz var, şu oldu. C'nin ton geçirip diyorsak olur. C, bu şey var, cınıranlar. Cep ton bolso köçöt oturguzulат. Cep ton bolso. Ton тол келип кетиш керек да. Анан тем более биздин ямандыгыбызды бирге бир тереңдигине бир казылыш керек. Өзү бир жыл мурда казып койгон жакшы. Топуракты жайып койгон эң мыкты болот да ошол. Жайлата казып, күзүндө же болсо жайлата казып, күздө казып, жазда отургузсаң болот. Көчөттөрдү эң жакшы отургузуу бул күз. Любой көчөттү күздө отургузган. Каракаттыдагы, малинадагы, алма, алмуру бардыгын күздө отургузган эң жакшы вариант. Кышы менен тамыры отуруп, жазда өсөт. Ошол көчөттөр Саратында кургак болот. Яман ишин сиз чыгаргандан кийин бардыгын күн күйдүрүп, анан топуракты бышырып коет. Ион менен заряжать этип, ошого отургузулган көчөт, анан тем более МПК берилет, калий, кальций, азот. Фосфор, азот, мощный болот ошо.
Любой жағымен теге берсе бола береді. Андан кейін қараш керек, баяғы томық жағын шамалға қылып қойған жақсы. Қаяқтан көп шамал келсе, ол жерде сила немесі сопротивлениясы жақсы болады. Момындай жағына қылып қойсаңыз, момындай тегіп қойсаңыз, томықты мындай ажырағандай оң болып қалады да. Егер де томықты шамалға қылып қойсаңыз, шамал сопротивлениясы сындырып тұрады. Томық төрт әлі көтеріліп тұрыш керек. Төрт әлі көтеріліп тұрыш керек. Мынандай болады. Егер де бұны көп қоя тұрған болсаңыздар, жапайы шығарады. Баяғы неме өзінің емесін сыпатын жоғытып қойып көшеді. Ешқашан томық көміліп көшеді. Біз гүлді қарап қойыңыз да, бұлаған жер, қазір кеткен жер бұрға қарашқаныз айтқаншы. Көп жылдар берді. Оның ені, бізді ары қандай отырғызатамыз, бірақ бағында шамал болған жағына томық қоямыз. Bir soru var bizde sıfır özgür ve sıkışık andayken sana sadece şundan birey degen çok da şu hava koyup olmuyor. Bizde hazır bak o yeni otursan da o şov. Yüzünde bak böyle birey basıp edip ama o şov benim misal için biz korkmamız var böyle bireylerin hangi kuruşuyoruz. Bir de kimya çalışmasa o şov oturmazdan üstümüzü ziyan getirme olsun. O şov birey degen bizlerde bir sonra karşısında var ama hangi kuruşuyoruz? Бірейменен барлығы арқандай күрес жатады, біресі ураган шашатады, біресі осы спорт шашатады, біресі дабырденен шашатады, сол барлығы зиян жерге. Неме азыр тиктокта көріп тастадым, Китайлар ширинасы 100 метр, немесі ұзындығы 100 метр, чоң 1 гектарға жете тұрған пленка салады. Көріп тастады, пленка. Бағ отырғызудан мұңын, бір жыл мұңын жерді маркетовқа қылып отқанда, жаңа пленканы алып келіп тұр, жердің бетіне жап, шеттерін қолын топырақменен закрывать етіп қойсам, жаңағы сараданның күні, аябай күні сығанда, ең ұзағы 25 күнде тетігі прейдің ең майда тамырына шейін ерітіп еткен ал жерге ешқашан прей шықпайды. Кейін малина отырғызауы, башқа нәрсе отырғызауы, жерді тазалап алып, бір жыл мұнда тазалап алыш керек. Отау шөптер тақыр шықпайды. Сол бізге кіріп атқан барлық пестицидтер, гербицидтер, фунгицидтер біздің денсаулығымызға аябай зиян береді да. Hazreti Mirza айтқандай, Искандер Байкин айтқандай, бұл заводтар арғандай жерде жасалатындағы, анан степень баяғыдай бізге бере тұрған зияны өлшемі жоқ, ешкім білмейді. Ошол үчүн сіздерден сұраныс мүмкін болушунча сапаттуу пестицидтерди, гербицидтерди, фунгицидтерди колдонуңуздар. Бұл арзан бар ғой, ошол Китайдан келип атат. 90% мына биздин базарыбызда ошо китайский агрохимия елеп алган. Шулардын баардыгын эл түшүнүп туруп, өздөрү базардан чыгарыш керек буларды. Сапаттуусын алып, бири-бириңиздер менен сообщение кылып, сүйлөшүп, мына жакшы экен, моундай экен деп. Анан могу Telegram группада азыр 25 000 бакман чогулдуңуздар. Ошол жерде тынымсыз иш-аракеттерди жүргүзгүлө. Жазгыла, өзүңөрдүн опытуңарды айткыла. Ал жер свободный микрофон. Каалаган киши сүйлөп, өзүнүн оюн айта алат. Түшүндүңүздөрбү? Ал жерге администраторлор башка эч ким киришпейт. Самый главный ошол бирөөнүн беделине келип багындай доо кетирбеген сөздөр болсо болду. Турушпай, талашпай, өзүңөрдүн сабагыңарды бере бериңер. Ошол макулбу? Чоң рахмат.